Базарларда сатылған ойынчуктардан зыяндуу заттар аныкталууда. Кээ бир ойынчуктарда уулуу заттардын нормадан 2-ден 10 эсеге чейин жогору экени байкалган. Армияда дедовщина уруп сабоо көрүнүштөрү орун алса, аскер бөлүктүн командирлери, жетекчилери кошо жазаланат. Ташиев жоокерлерди уставдын чегинде тарбиялап, жеке жумуштарга тартууга жол берилбесин эскертти. Аты жөнгө теги деген мүчөнү кошуу, фамилияны тандоо мүмкүнчүлүгү. Парламентте фамилияны өзгөртүүдөгү жагдайлар талкууланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев армияда кызмат өтөөдө чоң сунуу жана уруп сабоо болбошу керек деген мындай окуя болгон учурда жетекчилерде кошо жазаланаарын эскертти. Бул тууралуу ал Сузакта Барпы чек ара тозотунун жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Командирлер күнү түнү көзүңөрдү албай карагыла. Эгерде аскерлерден жана алардын ата-энелеринен кайрылуу түшсө, силер жазага тартыласыңар. Туура, аскерди тарбиялап даярдаш керек, бирок ушунун баарын уставдын чегинде жасоого мүмкүнчүлүк бар, деди Ташиев. Ал мурда аскерлерди жеке жумуштарга айыл өкмөттүн командирлердин ишине тарткан учурлар болгонун, эми мындайга жол берилбей турганын кошумчалады. Декабрдын башында Улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан жоокер ур токмокко кабылып, оор абалда ооруканага түшкөн. Анын жакындары армиядагы ыдык көрсөтүүдөн бөйрөгү катуу жабыркап, баса албай жатканын айтып чыгышкан. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Чыңгыз Кожошев 24-25 декабрда Бишкек шаарындагы номер 21 тергөө абагын жана номер 1, номер 3, номер 27, номер 31 колонияларды кыдырып, мекемелердин кызматкерлери жана соттолуучулар менен жолукту. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан маалымдашты. Кожошев кызматкерлерге мыйзамды жана тартипти так сактоону эскертип, абактагылардын укуктарын сактоого чакырды жана коррупциялык аракеттерге жол берилбей турганын кеп кылды. Мекеме жетекчиси ошондой эле соттолуучулар менен жолугушууда абактардагы шарттарды жакшыртуу пландары жөнүндө айтып, алардын укуктарын толук сакталарын убада кылды. Ошол эле маалда ал абакта жаткандарды жаза өтөөнүн тартиптерин толук сактап, мекеменин администрациясынын мыйзамдуу талаптарына баш ийүүгө чакырды жана криминалдык түшүнүктөрдөн баш тартууга үндөдү. Чыңгыз Кожошев соттолуучуларга абактардагы абалды туруксуздаштырууга аракет кылган бардык аракеттерге кызматкерлердин талаптарына жапырт баш ийбөө катталса, аларды коркутуу же зомбулуктар көрсөтүү болсо, катуу чара көрүлөрүн эскертти. Ош шаарындагы баасы 18 миллион доллардан ашкан Ош Нуру мейманкана комплекси 0,8 гектар жери менен мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Имарат мыйзамсыз кирешелерди адалдоо, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүн каржылоо фактылары боюнча козголгон иштин алкагында алынган. Мыйзамсыз менчиктештирүү фактыларын аныктоого багытталган ыкчам иш-чаралар улантылууда. Мейманкана комплекси министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикке өткөрүлүп берилди. Ош Нуру мейманканасы мурда мамлекетке караштуу болгон жана кийин менчиктештирилип кеткен. Соңку жылдары ага мурдагы депутаттар Бир тууган Нургазы жана Салайдин Айдаровдор ээлик кылып турушкан. Базарларда ден соолукка олуттуу зыян алып келүүчү оюнчуктар кездешүүдө. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин билдиришти. Маалымат кылайык, жыл сайын базарлардан 200дөй оюнчуктун үлгүсү алынып, экспертиза жүргүзүлөт. Соңку 4 жылда 1323 үлгү алынып, 3503 оюнчук текшерилген. Анын ичинен пластизолдон жасалган 50 үлгүдөн фенол, стирол жана формальдегид сыяктуу уулуу заттардын нормадан 2-ден 10 эсеге чейин жогору экени аныкталган. Жыйынтыктар көрсөткөндөй, көбүнчө 3 жаштагы балдарга ылайыкталган Кытайдан чыккан оюнчуктар нормага туура келбейт деп айтылат маалыматта. Адистер бул химиялык заттар аллергия кылып, нерв системасына зыянын тийгизип, ал тургай ракка чейин жеткирерин белгилешкен. Мындан тышкары, жыл сайын Кыргызстанга 700 тонна оюнчук импортталса, анын 600 тоннасы Кытайдан келери кошумчаланган.
Бишкекте 2 автоунаа кагышып айдоочулары каза болду. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. 26 декабрга караган түнү саат 2 чамасында 36 жаштагы жаран Kia K5 үлгүсүндөгү автоунаасы менен Щербаков көчөсүндө каршы тилкеде келе жаткан Mercedes-Benz машинасы менен кагышкан. Экинчи унаанын рулунда 35 жаштагы айдоочу болгон. Кырсыктын кесепетинен 2 айдоочу тең оор жаракат алып каза тапты. Ал эми 3 жүргүнчү улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды деп айтылат маалыматта. Аталган факт Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Казакстандагы учак кырсыгынан 38 адам көз жумду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги коңшу өлкөнүн соңку маалыматтарына таянып билдирди. Ага ылайык учактагы 67 кишинин 29-у аман калып, түрдүү жаракаттар менен ооруканага жаткырылган. Учурда каза болгон адамдардын өздүгүн тактоо иши жүрүүдө. Казакстандын вице-премьери Канат Бозумбаев кырсыкты изилдөө үчүн мекеме аралык топ түзүлгөнүн, ага кирген тиешелүү эксперт-криминалисттер кырсыктын чоо жайын аныктай турган айтты. Ал белгилегендей, учурда кандайдыр бир бүтүм чыгаруу мүмкүн эмес. Эскерте кетсек, Кыргызстандын 3 жараны учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө 3-өө тең ооруканага жеткирилген. 20 жаштагы баланын абалы оор деп бааланууда, калган экөөнүн өмүрүнө коркунуч жок. Баку-Грозный багытында учуп бара жаткан учакта жалпы 67 адам болгон. Алардын 37-си Азербайжандын, 16-сы Россиянын, 6-өө Казакстандын, 3-өө Кыргызстандын жараны. Дагы 5 экипаж мүчөсү болгон. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин жарлыгына ылайык 2-чи даражадагы достук ордени менен сыйланды. Муниципалитеттен билдиришкендей, мэр мындай жогорку сыйлыкка Кыргызстан менен Казакстандын борборлорунун ортосундагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө ар тараптуу көмөк көрсөткөндүгү үчүн татыды. Сыйлыкты Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Рапил Жошубаев тапшырды. Өз сөзүндө элчи Айбек Жунушалиевдин Бишкек менен Астананын ортосундагы достук байланыштар чыңдоого жана өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүүгө кошкон зор салымын белгиледи. Айбек Жунушалиев сыйлыкты алып жатып, жогору ишеним үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар ошондой эле актуалдуу маселелерди жана боло турган биргелешкен долбоорлорду талкуулашты. 2025 жылы Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев фамилиясын алмаштырат. Бул туурасында парламент жетекчиси жалпы жыйында фамилияны тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган мыйзам долбоору каралып жатканда билдирди. Төраганын айтуусунда ал жаңы жылдан баштап Нурланбек Тургунбекович эмес, Нурлан Тургунбек уулу болорун билдирди. Жыйындын жүрүшү туурасында кийинки материалда. Жогорку кеңеште жарандардын фамилиясына теги мүчөсүн кошуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Документти демилгечилеринин бири депутат Мирлан Самыйкожо тааныштырып, мыйзамдын максаты кыргыз салттарына жана маданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык фамилияларды тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү болуп саналаарын белгиледи. Биринчи вариантта Бактыбек Үсөн деп койсок болот. Бактыбек Үсөн Жакшылык уулу десе кетет. Кыз кишиге Бактыбек Нургүл Жакшылык кызы. Экинчи вариантында чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда Бактыбеков Үсөн Жакшылыкович, Бактыбекова Нургүл Жакшылыковна мындай болуп калат. Бактыбектеги Үсөн Жакшылык уулу. Эгер тегини кошуп жаздырам дегендерге. Үчүнчү чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда ата энесинин каалоосу менен эркек жынысындагы балдар үчүн жөндөмөнүн мүчөсү дынтын, динтин жана кыздар балдар үчүн дан, тан, ден, тен, төн, дөн атасынын атына уланып чогуу жазылат. Анда мындай болуп калат. Бактыбектеги Үсөн Жакшылыктын. Кимдин? Жакшылыктын. Азыркы мыйзамга ылайык фамилияга тегин деген мүчө кошулуп жазылгандыктан бул сөз терс маанини берип, кыргызча жок дегенди түшүндүрөрүн. Буга кыргызда бирөөнүн тегинин ким деп эмес, теги ким деп сураарын мисал келтирди. Өз кезегинде Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мыйзам долбоорунун демилгечиси катары жаңы жылдан баштап өзүнүн фамилиясын өзгөртөөрүн билдирди. Урматтуу депутаттар, мыйзамдын долбоорунун демилгечилеринин бири катары мен да айтып коеюн, жаңы жылдан баштап мен Нурлан Тургунбекович болбойм, мен Нурлан Тургунбек уулу болом. Биз Мирлан Самыйкожо менен сүйлөшкөнбүз, ушул мыйзамды демилгелеп атканда нукура кыргызча аттарды, ысымдарды
биздин келечегибизге берүү боюнча. Сунушталган документ фамилиясын жана атасынын атын жазууну тандоого гана кошумча мүмкүнчүлүк бергендиктен, мыйзам фамилия жана атасынын атын жазуунун азыркы учурда колдонулуп жаткан вариантын жокко чыгарбайт. Жыйындагы юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков фамилиясына тегин мүчөсүн кошуп катталган өлкөдө 230 гана жаран бар экенин, мыйзам кабыл алынса алардын фамилиясы өзгөртүүсүз калаарын билдирди. Ошондой эле эл өкүлдөрү сунушталып жаткан документтеги аты жөндөрдүн жазылуусунун эл аралык стандарттарга туура келерин такташты. Азыр эл аралык стандартта кайсыл вариант дал келет? Конкреттүү түрдө айтың. Эл аралык стандартка жанагы аты менен өзүнүн атасынын аты келип атпайбы, так кыска. Тегин деген сөзү жок. Ошол келет. Теги деген сөз деле келе берет. Теги деген сөз дагы эл аралык стандарт менен айтылат. Эгер жаран бул мыйзамга ылайык өз каалоосу менен аты жөнүн өзгөртсө, ага фамилиясын өзгөрткөндүгү тууралуу күбөлүк берилет. Анын негизинде паспорттон башка документтерди алмаштыруунун зарылдыгы жок. Мурдагы фамилиялар кала берет. Айрымдар ойлоп калбаш керек. Эми паспорттарыбыздан бери алмашабызбы депчи. Андай эмес. Кимдин фамилиясы болсо ошол кала берет. Болгону азыр каалоочулар мындан кийин каалагандар дагы аябай арбын. Ошол элдин суроо талабын эске алып, ошол кыргыздын атын, ысымын, тегин, түпкүлүктүү максатын, түпкүлүгүн калтыруу үчүн негизги максаты ушул. Жыйында айрым депутаттар аты жөндү жазуунун бул варианттары татаал болуп калаарын айтышып, макулдашылган бирдиктүү вариантын иштеп чыгууну, мындан сырткары мыйзам долбооруна теги түшүнүгүн киргизүү сыяктуу сунуштарын беришти. Мажбурлап эч ким фамилияңды өзгөрт же теги бол деп кыйнабайт. Аны ким кааласа ошол каалаган кишилер өздөрү мисалы үчүн 18ге чыккан баладан баштап 100гө чыккан аталарыбызга чейин өзгөртүп алса болот да паспортун. Каалагандар мажбурлап же кыйнап сен теги бол же уулу бол деп эч ким кыйнабайт аны. Сунуш катары эле азыр экинчи эмеде бул жана эл аралык стандартта кандай болот депчи. Ал жерде жанагы ошол боюнча Мирзан Сайым кожо айтты, ошону биз карап чыгышыбыз керек деп. Эми бул мыйзам боюнча жеке менин оюм, эгер каалоочулар болсо келечекте биздин муундар ошол жакка кайтса мен каршы эмесмин. Эми менин балдарым эртең Айбек уулу же Айбек теги деп кете турган болсо, бунун эч кандай мындай коркунучтуу жагы деле жок, эчтекеси жок. Менин көз карашым ушундай. Ал эми талкуунун соңунда аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, New TV. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Чүй облусунун Алымүдүн районундагы Global Hub көп функционалдуу бажы логистикалык борборунун курулушуна капсула салды. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Касымалиев Кыргызстанда кампа рыногу өнүгүүнүн алгачкы баскычында турганын, жогорку класстагы кампалар жетишсиз болуп жатканын белгиледи. Ал Global Hub борбор Азиянын логистикалык инфраструктурасын өнүктүрүүдө маанилүү звеного айланарын айтты. 2030-жылга чейин Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу бүтүп, бедел өткөрмө пункту толук кандуу ишке кирсе, анда бул рынок алда канча таасирдүү көлөмгө чейин жетет. Ошондуктан Кыргызстан азыртадан даярданышы керек. Дүйнөдө күнүнө миллиондогон тонна жүк чыгып ташылат. Импорт-экспорттун динамикасы тынымсыз өсүүдө. Ошондуктан өткөрүү жөндөмдүүлүгү мыкты кампалардын, логистикалык борборлордун же хабтардын курулушу кыргыз экономикасынын өнүгүшүнө чоң түрткү берет, деди Касымалиев. Global Hub көп функционалдуу бажы логистикалык борборунун жалпы аянты 136 000 чарчы метрден ашат. Анын 120 000 чарчы метрин супер кампалар түзөт. Анда тамагаш жана башка тез бузулуучу товарлар сакталат. Инвестициянын жалпы көлөмү 21 миллион долларды түзүп, жогорку маян алуу 100дөн ашык жумуш орду түзүлөт. Узап бара жаткан жылдын 31 декабрында майрамдык түнү борбордогу коомдук транспорт түнкү саат 3:00 чейин иштейт. Күн сайын шаардыктарды тейлеп жаткан 56 каттам же 1200 бирдик толугу менен чыгат. Мындай чечим шаардыктарды майрамдан кийин үйүнө жеткирүү жана жаңы жылдык маанай менен кала тургундарына шарт түзүү үчүн кабыл алынды. Ошондой эле унаа тыгындарын алдын алуу үчүн борбордун тургундарын жана меймандарын жеке унаалардын ордуна коомдук транспортты колдонууга чакырат. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.